Казакстан буга айынын 10-нан тарта жаңы инвестор визасын ишке киргизди. Ал чет элдик бизнести тартууга жана атамекендик экономиканын дараметин жогорулатууга багытталган. Мындай алтын визаны казакстандык компаниялардын уставдык капиталына же 300 000 АКШ долларынан кем эмес атамекендик баалуу кагаздарга инвестиция салган чет элдик жарандар ала алат. Ошентип аларга Казакстанда 10 жылга чейин жашоого мүмкүнчүлүк берилет. Серепчилер Казакстан борбор Азиядагы эң ири экономика экенин айтышууда. Бул өз кезегинде ишкерлердин кызыгуусун жаратат. Өлкөдө саясий туруктуулук жана ыңгайлуу бизнес чөйрө калыптанды. Алгач виза укуктук кепилдик берет жана республиканын инвестициялык климатын чыңдайт. Я думаю, что это как входной билет. Надо понимать, что человек, который вложил... Казакстандын экономикасына 300 000 доллар салган адам мындан ары да инвестиция салууга даяр экенин түшүнүү керек. Бул алгачкы жарнама деп түшүнөм. Ал эми келечекте мультипликативдик эффект берет. Башкача айтканда, Казакстанга мындан ары да инвестиция салган ишкер башка ири долбоорлорго да инвестиция салат деп ойлойм. Эффект. То есть человек, который вложился, он и в дальнейшем будет и вкладываться в Казахстан, и, на мой взгляд, вкладываться будет и в другие большие проекты. Белгилей кетсек, мындай виза программалары АКШда, Бириккен Араб Эмираттарында, Сингапурда жана бир катар Европа өлкөлөрүндө бар. Мисалы, Америкада алтын виза алуу үчүн ишкер 5 миллион доллар инвестиция салышы керек. Ал эми Өзбекстанда бул сумма ушул жылдын кулжа айынан тарта ар бир үй бүлө мүчөсүнө 250 000 доллар жана 150 000 долларды түзөт. Казакстан экономикасына келсек, азыр инвесторлор үчүн ыңгайлуу багыттар аныкталды. Мы, конечно, сейчас все нацелены. Биз албетте азыр кайра иштетүү секторуна инвестицияларды тартууга ниеттенүүдөбүз. Башкача айтканда, экономиканын чийки зат эмес секторлору ишти кыскартып, тармакты өнүктүрүү керек. Өндүрүш өнөр жайы, тамак аш өнөр жайы азыраак инвестиция тартат. Бирок булар кийинчерээк экономикада кыла турган мультипликативдик эффект берген тармактар. Анткени жаңы өндүрүштүк жайлар түзүлүп, жумуш орундары түзүлөт. Ошондой эле бул үзгүлтүксүз уланууда. Данная преемственность, она продолжится.